Китеп окуган адамдар башка адамдардан айырмаланат. Чоң көз айнеги, сумкасы толгон китеп менен эмес. Бул адамдарды психологдор жана медицина тармагындагы адамдардын өзгөчөлүгүн эбак эле изилдеп чыккан. Ассаламу алейкум. Менин каналымда китеп өзүнүн өнүктүрүү, энелик, бала тарбиясы жөнүндө маалыматтар менен бөлүшөм. Менин жаңы видеолорум сизге эң биринчилерден болуп барышы үчүн каналыма алып алууну унутпаңыз. Анда эмесе китеп окуунун пайдаларын, бир канча этаптарын сиздер менен санай кетсек. Көп китеп окуган адамдардын сөз байлыгы көп болот. Алар башка адамдар менен кантип сүйлөшүүнү билгендиктен, сүйлөшүү, сөз алышуу маданиятын да билет. Элестетиңиз, сиз билбейм, неме дей берсеңиз, маектешип жаткан адамыңызга канчалык деңгээлде кызыктуу болосуз, канчалык деңгээлде аны өзүңүзгө тарта аласыз. Ошондой эле китеп окусаңыз, маектешкен адамыңызды уга аласыз, купулуна толо турган сөздөрдү айтып, маектешиңизди өзүңүзгө кызыктыра аласыз. Эл менен оңой тил табышат. Бул адамдар менен сүйлөшкөнүңдө, ал жерде сен көйгөйүңдү айтышың мүмкүн, кандайдыр жашооңдо болуп жаткан ситуацияны айтышың мүмкүн. Ошол учурда бул адамдардан өзгөчө бир идея, өзгөчө бир учкул сөз менен жеткирип коюу өзгөчөлүгү бар бул инсандарда. Анан байкайсың да, деп ошончалык сөзү дагы бири-бирине уланышып турат. Ситуацияга карап берген сөзү дагы кулагыңа жагымдуу. Анан жан дүйнөңө да ошол сөз отурат да. Жөн эле мондай кылсаң тигиндей болот да же тигиндей эмес да. Ал адамдын сага болгон чечими маанилүүлүгүн билдирген бир өзгөчө бир нерсени айтат да. Бул сени сүйүндүрөт. Үчүнчүсү, бул адамдар өзүнө өзү ишенет. Кандайдыр бир деңгээлде бул адамдар илимди, фактыларды, балким окуган китептеринин маалыматтары көп болгондуктан спорлошуп кеткенде бул адам жөн эле жеңип кое алат. Көбүрөөк информация билгендиктен бул мындай же тигиндей деп факт менен, далил менен же статья менен сизге маалыматты сунуп коюшу мүмкүн дагы. Демек, бул адамдардын китеп окуу адамдардын өзүнө болгон ишенимин дагы арттырат. Төртүнчүсү, бул көйгөйлөрдү унуттурат. Бир адамдын жашоосунда сыноосу бар, көйгөйлөрү бар. Ошол көйгөйлөрдөн чыгуу максатында адамдар китеп окуса, бир өзүнө жаккан бир жанрда, өзүнө табитине ыңгайлуу бир китеп тапкан болсо, же жан дүйнөсү тынчсызданып турса, жан дүйнөнү тынчтандыра турган китептерди окуган болсо, бул анын стресстен чыгуусуна себепчи болот. Анткени эмне? Өзүнүн проблемасын унуттурат дагы, бул ал китеп өзүнө тартып кетет бул адамды. Башка дүйнөгө, башка жашоо бар экенин, анын жашоосунда бул нерселер жеңил экенин же балким ошол китеп бул адамдын ошол көйгөйдөн чыгуу жолун да көрсөтүшү мүмкүн. Мына ошондуктан дайыма стресс болгондо, кандайдыр бир жагымсыз окуя болгондо да китеп окуу сизге сонун бир пайда берет. Заманыбыздын бир актуалдуу көйгөйү бул эс тутумдун начарлашы. Эс тутумду кантип жакшыртсак болот деген суроолордо дагы ар кандай жолдор бар. Бирок ошол эле жолдон биз өзүбүздүн жөнөкөй эле бир чечим менен китеп окуу менен дагы тутумубузду жакшыртсак болот экен. Канчалык китеп окуган сайын ал жерде маалыматтар болот, адамдын аттары болот, жылдар болот. Ошол маалыматтар адамдын эс тутумун дагы жакшыртат экен да. Элестетиңиз, муну мындай мисал менен берейин. Күндө бир тамак жей берсеңиз эмне болосуз? Алдаамдан уже жегиңиз келбейт. Бирок сизге башка дагы тамактардан, балким манты, балким лагман же шорпо, ушундай тамактарды күндө алмаштырып жесеңиз эмне болот? Сиздин даам билүү табитиңиз дагы бекем болот дагы. Анан мунун даамы мындай, бул тамак жегим келет же мындай деп өзүңүздүн табитиңизди биле аласыз. Бул жерде дагы эс тутумубузда мына ушундай да, кечке эле жөнөкөй эле базовый нерселер эле кире берсе, уже эс тутумубуз начарлай баштайт да. Бизге түркөн түстө информациялар, ар нерселер кирип турганда, то есть ал маалымат албетте пайдалуу болуш керек. Ошол учурда биздин эс тутумубуз дагы, мээбиздин иштеши дагы жакшырат экен дагы. Эс тутумубуздун сактоо бул албетте ал да канча жакшыраак болот экен. Изилдөөлөрдүн негизинде көп китеп окугандар унучактык оорусунан алыс болот деген изилдөө дагы бар. Алтынчысы, бул туура эмес ишенимдерден коргойт. Айтат да, эгер адам билимсиз болсо, башка адамдын куралы же курмандыгы болот экен да. Башка адамдын куралы, өзүңдө так ой жүгүртүү жок, бир факты же бир нерсе жок да. Башка бирөө айткандан эле, ушундай экен деп, башка адамдын куралы болосуң, ал адамга сен ойлогон оюн аткарып бере атпайсыңбы? Же курмандыгы болосуң, ошол иштен сен курман болосуң да.
Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ой жүгүртүүсүн, көз карашын бекемдеш керек, иштеш керек да мунусун. Анткени биз адамдар ар бирибиз бирден затпыз. Мисалы 5 колубуз бирдей болбогондой эле биз дагы өзгөчө бир затпыз, өзгөчө бир индивидуальностьпуз. Мына ошол индивидуальностьтубузду сактап, өзүбүздүн өзгөчө болгон тараптарыбызды бекемдеп, бушуктап, өстүрүп биле алышыбыз керек. Китеп дүйнөсүнүн кулпусу жок. Каалагандарга дайыма эшик ачык.